Assalamu алейкум, қадырман көрушілер. Мисиркеч каналының катталуучулары. 22 ноябрь 2022 жыл Ош шаарына жақын Фуркат айылына. Тағыраак айта турган болсок, ат майданынын жанына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү алдыңыздардагы жаш өспүрүм тайлар бар экен. Ошол тайлардан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул өспүрүм тайыбыздан биздин сатуучубуз жаныбызда. Сиздерге толук маалыматын бермекчи. Назар салып туруңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Айтыңыз, эми бул так жашы канчада азыр? Кайсыл жактан келип калды? Бою канча чыгып калат? Жашы 1 жашар, жазга 1,5 болуп калат. Азыр 1 жашар, толук. Кайсыл жактан келген бул? Бул Бишкектен келди. Бишкектен келди. Так породасы кандай болуп калат экен? Бунун породасы атасы Данчак, энеси Орловский. Демек российский аттардан экен да? Бул жака келгенине, дейли Кыргызстанга келгенине канча болуп калыптыр бул? Келгенине, мага келгенине бир 2 ай болду. 2 ай болуп калды. Россияда туулган экен же бул жакта туулганбы? Бул каерде туулган точносын билбейм, мен Бишкектен алдым да. Бишкектен алдыңыз сиз, Мүнөздөрү кандай экен эми караганга? Караганга аябай жоош. Азыр миң эмес, үйрөтпөдүңүз? Азо. Жөн гана багып атыпсыз да? Жөн эле багып, менбей кылып аттым. Өзүңүз деле көптөн бери аттарды кармап жүрөсүз. Мындай бир мүнөздөрүнө караганда кандай аттардан болуп чыгат? Муну өзү жакшы ниет менен ат кылам деп алдым эле өзүчү. Эми ушу тиргиликке кичине иштетип калайын деп сатып аттым. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп сатыш керек болуп атат деңизчи, Жакшы ниет деле алдым, кече жакын деле алдым эле. Керекке жаратайын деп атасыз. Бир нерсе менме кылып алайын деп бир тыйын керек болуп сатып аттым. Ден соолуктары жаныбардын сыртынан көрүнүп турат. Ден соолуктары жок. Жеп ичкендери жакшы эле? Аябай жакшы жейт. Мындай жарата алган жерлери жок, Жок. Урулган жаракат жери, иш жери жок. Таза. Буту колу таза. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын сатуучудан айтып өттүк. Эми сиздерге жакындан бир көрсөтөйүн. Ден соолуктары бары мыкты, сындары келишкен тайлардын бири экен. Өтө мондой корс жайы да бар экен. Ай жаныбар. Мүнөзү жакшы экен, мондой корс. Келечекте жакшы ат болуп чыккыдай көрүнүп турат. Алдыда эми тарбиядан, албетте сиздерге ушул көрүнүшүнө карап, сындарына карап айтып жатабыз. Бир кыска кармасаң жанынан көрүп коет элек. Кабактарынан ушул жакындан көрөм дегендер болсо, кабактарын көрсөңүздөр болот. Мындай чачырап турат экен жаныбар. Туяктары, көкүрөктөрү, омуролору жакшы экен. Демек келечеги жакшы алдыдагы тайлардан экен. Сиздер жакындан келип көрсөңүздөр да болот. Сатуучубуз өзү ат кылам деген экен, эми сатышууга туура келип жатат экен да. Сиздерге жаккан болсо өзүңүздөр жакындан келип көрөсүздөр. Сындарында кеп жок. Эми бунун айтыңызчы, баасын канча деп турасыз? Баасыны 160 деп атам. Сомго 160 миң сом деп атасыз, Жакыныраагы. Жакыныраагы. Бир аз сүйлөшүү болот. Болот, бир аз сүйлөшүү. Жол болууга болот. Жол болот деп жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздерге жаккан болсо, өзүңүздөр жакындан келип, же болбосо экрандан номерлерге чалып байланышып сүйлөшөсүздөр. Албетте айтылган бага сатылбайт. Келишүүлөр болот. Келиңиздер андыктан. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге биринчи тайды көрсөттүк. Дагы бир өспүрүм тайыбыз бар. Аны да сиздерге көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Экинчисин алып чыгабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына эми сиздерге көрсөтүүчү экинчи өспүрүм дагы даяр болуп чыкты. Эми бул өспүрүм байтал экен. Азыркы убакта эми жашынан сурайлычы, жашы канчада? Жашы 1,5 жашар бул. 1,5 жашар. Жазга кунан болду. Жазга кунан чыкма экен да, Бунун тектери кандай болгон? Курсактуу көрүнөт, чоң көрүнөт. Бунун атасы да, энеси да чоң жылкы бунун. Атасы Польша бунун. Таза Польша. Энеси Орловский. Энеси Орловский деңизчи. Курсактуу экен жаныбар. Бул өзүңүздүн бээлердин балдарыбы ошондо? Өзүбүздүн бээли. Бул өзүмдүн колумда туулуп чоңоюп келет. Жерде туулду.
Ден соолуктары кандай болуп атат? Ден соолуктары жеп ичиши көрүнүп эле турат, аябай жакшы жейт. Жоошпу? Жоош, аябай жоош. Көрүнүшүндө эле билинип турат, жооштугу. Үйрөтүп койгонбуз. Жакшы экен. Убак болсо деле жакшы өзү. Азыр байланып эле турат экен да. Байланып эле турат. Жакшы. Сиздерге жакындан бир көрсөтүп коеюн. Жооштугу жакшы экен. Сиздер ушундай байтал издеп жаткан болсоңуздар, мына ушул байталды дагы көрсөңүздөр болот. Азыркы убакта 1,5 жашар экен. Келерге ушу жазга кунам болуп чыгат экен. Ден соолуктары баары эле таза экен. Кыскача маалыматын берип турабыз. Эми баасын айтайлычы. Баасын канча дейсиз буну? Баасыны буну жеңил эле коем. 100 кеми бар буну. Айтылыш баасы 100 миң. Айтылыш баасы 100, кеми бар. Кем болот, Кем болот. Өтө сонун. Байтал аябай жакшы жылкы. Кичине арыгыраак кармап калдык тошо. Айы ушул арык эле экен да. Жакшы. Кое бердим эле талаада жүрүшүндай мем болуп калыптыр. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге өспүрүмдөрдөн маалымат берип айттык. Эми сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер KG каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.